Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, мен өзүмдүн атуулдук милдетимди өткөрүп, Кор-Заводдо 1354 участогуна келип өзүмдүн добушумду бердим. Анан ушундан пайдаланып баардык шайлоочуларга, баардык кыргызстандык атуулдарга кайрылайын. Бүгүн Кыргызстан үчүн тагдыр чече турган күн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоо күнү. Ошондуктан баардыгыңыздар ушул күнү шайлоого келип катышып бериңиздер. Өзүңүздөрдүн балдарды алып, үй бүлөңүздөрдү алып, тууганыңыздарды алып, жакындарыңыздар, тааныштарыңыздарды алып, сөзсүз түрдө баардык иштин баарын жыйыштырып коюп, шайлоого катышып бериңиздер. Мына азыр президент дагы Садыр Нуркожоевич да азыр добуш берип, баардык кыргызстандыктарга кайрылды. Шайлоого катышып берүү бул Кыргызстандын тагдырын алдын ала аныктоо деп айтып атат. Ошондуктан биз дагы таза жана акыйкат шайлоо өткөрүү боюнча Келечекке жол деген улуттук долбоордун негизинде Кыргызстандын баарын кыдырып чыктык. Ошол президенттин кайрылуусун колдоп атышат. Ошон үчүн баардыгыңыздар шайлоого келип катышып, добушуңарды берип, татыктуу талапкерди тандап, кимге саласыңар алар өзүңөрдүн эркиңер. Бирок шайлоого сөзсүз түрдө катышып бериңиздер. Баарыңыздардан суранам. Бүгүнкү күн силер үчүн бир жакшы тарыхый күн болсун. Бүгүнкү күнү силер татыктуу талапкерди тандап алыңыздар. Татыктуу таза талапкерлерди тандайт деген чоң үмүтүм бар.